Республикасынын мыйзамдарына өзгөртүү киргизүү боюнча кол койгон. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевдин коррупцияга каршы күрөшүү бул багытта жазалардын катаалданганы боюнча эскертүү кайрылуусун улай мамлекеттик органдарда атайын жыйындар өткөрүлүүдө. Бул ирет коррупциялык кылмыштарга жазанын катууланганы боюнча жыйын Баткен облусунда өткөрүлдү. Ага Баткен облусундагы мамлекеттик жана жергиликтүү бийлик органдарынын, ошондой эле укук коргоо органдарынын кызматкерлери катышты. 2024 жылдын 25 декабрында жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынган. Жыйындын жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин Баткен облусундагы башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларынын коррупцияга каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү өзгөртүүлөрү боюнча маалымат берилди. Ошондой эле өлкө жетекчилиги тарабынан 2025-2026 жылдары коррупцияны жоюу милдети коюлгандыгы белгиленип, коррупцияны ишке ашырууга же коррупциялык схемаларды уюштурууга жол бербөө эскертилди. Мыйзам тарабынан 5 жылдан ашык бирок 10 жылдан ашпаган мөөнөткө эркиндигинен ажыратуу түрүндө жаза каралган атайлап жасалган кылмыштар кирет. Өзгөчө оор кылмыштарга мыйзам тарабынан 10 жылдан ашык мөөнөткө эркиндигинен ажыратуу же өмүр бою эркиндигинен ажыратуу түрүндө жаза колдонулса, бул өзгөчө оор кылмыш. Мындан сырткары коррупциялык фактылар аныкталган учурда тиешеси бар адамдар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жаңы кабыл алынган түзөтүүлөрүнө ылайык соттолгон адамга белгилүү мамлекеттик жана муниципалдык кызматты ээлөөгө өмүр бою тыюу салуу менен кылмыш жоопкерчилигине тартылаары жана күнөөлүү адамга карата мамлекетке келтирилген зыяндын ордун толук толтуруу менен эркиндигинен ажыратуу түрүндө милдеттүү түрдө жаза берилүүсү боюнча да айтылды. Бүгүнкү жыйында коррупцияга каршы түшүндүрүү иштер жүргүзүлдү. Менин жекече пикирим бул өтө туура, бул санкциялар коюлуптур. Себеби буга чейин айыппулдар салып чектелбеди деп мына өзү көймөн төрагасы билдирди өзүнүн кайрылуусунда. Эми 2025-26 жылы толугу менен коррупциянын жок кылуу бул бардыгыбыздын милдетибиз болуш керек. Мамлекеттик кызматкерлер өзүнүн кол астында иштеген кызматкерлерге түшүндүрүп, туура багыт берип, түшүндүрүп, алдын алып, таза иштөө бул жакшы. Бүгүнкү жыйында коррупциянын алдын алуу боюнча мыйзамдарга өзгөртүүлөр, толуктуулар киргизилиптир. Ушул боюнча маалымат алдык. Жана жыйынтыгында өзүмө сен ак болсоң, мен ак болсоң, коомдо таза болот деп өзүмө уран менен дагы бир жолу ишенимде чыктым. Буюрса, коррупциянын алдын алуу боюнча, коррупцияга каршы бардык ушул мектептерде уккан маалыматтарыбызды жеткиребиз. Жыйындын соңунда катышуучулар тарабынан суроолор берилип, жооп алууга да мүмкүнчүлүк түзүлдү. Белгилей кетсек, мындай жыйындар облустун бардык район, шаар, аймактарында өтүүдө. Кондоз Жоробекова, Жоробек Кубанычбек уулу, жаңылыктар. Реабилитацияланбаган детсаналар кайсы учурда соттуулук жоюлат?